качты мындай деп чыгып кетет го. Эгерде 4-5 жаштагы эркек бала ойноп аткан болсо, аны алып коет турган киши жок го, байкайсыздарбы? Яратып өргөтөт, качты. Толаман бойчо арчып, еще илейт десе де илетпейсиз го. Эркексиң же катысың ба? Эркек болуп калып кетесиң илей албай. Деген бойчо. Көчөгө чыксаң дагы өзгөнүн улуу акелерин карап, эркексиң? Erkek bolup şu tokmok jep kelгенimчи көчөдөнчү, көзүмгө көрүп токмок жеп, эркек болуп келсең үйдөн эркекче сөз кылбайсың го. Көзүнө токмок жеген катынды каяктан айтасың? Кайра. Бастырып бер. Ана көпкө чейин үйлөнбөй жүрүп калса дагы эркектер дуруш баштайт ба? Эркексиң? Үйлөнбөйсүң? Сен чокто эркек эмессиң. Эркек болсоң үйлөнүп кел. Чокто сен күйөө берет окшойсуң. Деп атып үйлөнчү. Үйлөнгөндөн кийин үй бүлө болуп, мен үй бүлө менен жашай берейин десең дагы жашап кет да, досторун чогулуп. Эркексиң, чыкпайсың ишке. Каттан калган. Жашай эркексиң. Анан эркек болуп көчөгө чыгасың анан саат 12ден кийин үйгө барыш керек да. Үйгө барайын десең, мен катмай калып бербей тура бербейсиң. Эркек болгондо калып кетесиң ошол. Эртең менен үйгө эркек болуп кирип барасың, үйдөгү вообще страшно. Кыйын анан эркек болуш кыйын туугандар ошочу. Эркек болуп жашаштын өзү кыйын болуп барат туугандар. Анан эркек болом деп атып, анан ар малекеттерди көрүп, коркуттарын көрүп, баардыгын өткөн. Ошон үчүн могу жеңелер, акелер бир күн үйгө келбей кала турган болсо, жаман ойлобогула. Эркек деп койгула. Эркек болуп жүрөт да бир жерде. Досунан кетип эркектерди да мына бир абайлап карап койгула. Акча эркектер өзү азайып баратабыз барган сайын. Жылдан жылга азайып баратабыз. Негизи эркек кандай болуш керек? Эркек жөнүндө сүйлөшүп алалы. Яка, айтыңызчы. Не болгон сизге? Не? Бирине карап көрүнүшчү, жеңем карап, күлөбейсизби дегендей болбой. Уруксаты жок эле жашайсыңызчы. Азыр эчтеке дей албайт. Үйгө барганда эртеп чыдап коесуз. Азыр деле ойлоп көрсөңүзчү. Эркек өзү жашоодо ушундай болот экен мындай. Любой эркек аял затын көргөндө акылдан адашат. Бул табиятынан экен. Даже молдакелер да пайгамбарыбыз айткан, төртөн өчөр деп ушундай. Бул табият экен. Ошон үчүн да бизде азыр эркектер